Былтыр июльда кабыл алынып, президент тарабынан сентябрда кол коюлган тамекиге каршы жаңы мыйзам ага чейин 2,5 жыл бою талкууланган. Ал мезгилде тамеки өндүрүүчү компаниялар айрым коомдук ишмерлерди жана бизнес өкүлдөрүн жалдап алып, ал мыйзамды жаманаттык кылууга аракеттенген. Натыйжада мыйзам долбоорунун айрым авторлору андан баш тартууга чейин жеткен. 2004 жылдан бери Евразиялык биримдикте тамекиге карата өзүнчө техрегламент бар жана ал иштейт. Жаңы Кыргызстанда кабыл алынган жаңы мыйзамда электрондук тамеки кадимки тамеки менен теңелгенине карабастан, тамеки өндүрүүчү компаниялар акыркы мезгилге чейин электрондук тамекиге карата өзүнчө техникалык регламент иштеп чыгууга аракеттенген. Эгерде ал ишке ашса, электрондук тамекиге салына турган акциздик салык кадимки салыктан төмөн болуп калышы мүмкүн эле, жана тамеки өндүрүүчү компаниялар өз кирешесин сактап калмак. Бирок жакында февралда антикоррупциялык кеңеш экономика министрлигине кайрылып, жаңы техрегламент боюнча иштерди токтотууну талап кылды.